Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Түз эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоочу бөлүгү. Студияда Чынар Капарова Жана Канат Абазбеков. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Жогорку сапаттагы телекөрсөтүү. Кыргызстан расмий түрдө санариптик берүүгө өттү. Жаңы ыкма көрүүчүлөргө эмне берет? Улуттук коопсуздукту камсыздоо маселеси талкууда. Президент Алмазбек Атамбаев коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алды. Жан дүйнөнү тазартып, кечиримдүү болуунун мезгили келди. Эртең ыйык орозо айы башталат. Татыктуу оюн. Кыргыз футболчуларынын аракетин коомчулук жогору баалап жатат. Австралия Кыргызстан футбол таймашы боюнча пикирлер кандай? Кыргызстан бүгүнтөн тартып санариптик теле берүүгө расмий түрдө өттү. Жаңы ыкма боюнча жасалган иштер менен премьер-министр Темир Сариев толкун таратуучу РПО РМТР ишканасынан таанышты. Өкмөт башчы санариптик берүүгө өтүү программасын иш жүзүнө ашыруу үчүн мамлекеттик казынадан 300 миллион сом бөлүнгөндүгүн билдирди. Жаңы ыкма көрүүчүлөргө эмне берет? Гүлнара Касымбекованын кийинки материалы. Булуна сыртынан кадимки кичи автобусдай көрүнгөнү менен ичиндеги жабдыктар санариптик берүүнү көзөмөлдөгөн адистердин көмөкчүсү. Тагыраак айтканда, Ордо калаада туруп эле кайсыл аймакта жаңы формат кандай иштеп жатканын таразылап турат. Таких спектр мы взяли два. Один у нас здесь, один в Ашир. Бизде мындай унаадан экөө бар. Бири Ошто, бири бул жакта. Муну менен санариптин иштөөсүн, каналдар жаңы ыкмада кандай тартып жатканын дайыма көзөмөлдө болот. Санарипте социалдык пакет түшүнүгү бар. Ал санариптин эл бекер көрө турган телеканалдардын тизмеги. Бул пакетке 15 канал кирет. КТРК жаңы форматка 3 канал менен кирет. Мындан тышкары орусиялык телеканалдар үчүн өзүнчө мультиплекс бөлүнүп берилди. Ал эми башка жеке менчик каналдар азырынча көрсөтүүлөрүн акысыз көрсөтөт. Менчик телеканалдарга Кыргызстанда 2011-жылы программа аркылуу жасалып калган. Бүт менчик телеканалдар биригип бир оператор түшсө, анда аларга 2 мультиплекс конкурс эмес түзөлө берилет деп. Алар баары биригишти, 22 канал. Санариптик берүүлөрдү көрүүдө сыналган мындай техникалык жабдыкты туташтыруу зарыл. Бул ресивер деп аталат. Мунун форматы болсо DVB-T2 форматында. Эгер ушуну сыналга туташтырсаңыз, санариптик берүүлөрдү көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ресиверлердин баасы базарда ар кандай, эл аны капчыгына жараша сатып алса болот. Мындан тышкары санариптик берүүлөр таза жана тунук болуш үчүн антеннага дагы көңүл буруу шарт. Ресиверлер 1300 сомдон 5000 сомго чейин сатылууда. Ал эми антенналар 300 сомдон 3000 сомго чейин. Кыргызстан переходит на цифровое телерадиовещание. Санариптик теле берүү форматы расмий түрдө ишке кирди. Кыргызстан 2006-жылы жаңы форматка өтүү боюнча кол коюлган эл аралык келишимди аткарды. Санарипке толук кандуу өтсөк, маалыматтык коопсуздук сакталып, элге сапаттуу берүүлөрдү көрүүгө шарт түзүлөт. Эл ресивер алып, эски антеннасын жаңыртса эле мамлекет санарипке толугу менен өтөт. Ага чейин аналог өчпөйт. Аналогдагы санариптагы тең чамалаш иштей берет. Бирок эки форматты тең обого чыгарып бюджетке оорчулук алып келет. Ошондуктан эл дагы санарипке тез өтүшү керектигин адистер айтууда. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1-канал. Расмий кабарлардан президент Алмазбек Атамбаев коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысы коргоо кеңешинин катчысы менен өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуунун негизги жагдайларын, ошондой эле коррупцияга каршы күрөш жүргүзүү боюнча коргоо кеңешинин чечимдеринин аткарылышын талкууга алды. Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров диний экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар туурасында маалымат берди. Өлкө башчысы коррупцияга каршы күрөштү мындан ары дагы күчөтүүнүн маанисин белгилеп, коргоо кеңешинин катчысын бул маселелерди кезектеги жыйында коргоо кеңешинин мүчөлөрүнүн кароосуна алып чыгууну милдеттендирди. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн ошондой эле Кувейт эмиринин администрация жетекчиси Шейх Насер Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Аль Сабахты кабыл алды. Жолугушуу учурунда Кыргызстан менен Кувейттин ортосундагы инвестициялык, соода экономикалык, маданий гуманитардык жана туристтик тармак боюнча кызматташтык, ошондой эле аймактык жана эл аралык байланыштардын маанилүү багыттары талкууга алынды. Мамлекет башчысы Кыргызстан Кувейт менен ар тараптык кызматташтык мамилелерди өнүктүрүүгө даяр экендигин белгилеп, эки өлкө ортосундагы байланыштарды кайсыл гана деңгээлде болбосун өнүктүрүүгө кызыктар экендигин айтты. Алмазбек Атамбаев жана Шейх Насер Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Аль Сабах эки тараптын кызыгуусун жараткан ар башка тармактар боюнча долбоорлорду ишке ашыруу маселелери тууралуу пикир алышты. Президент Алмазбек Атамбаев Түркиянын 9-чу президенти Сулейман Демирелдин дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоганга көңүл айтты.
Түркия жана жалпы түрк дүйнөсү легендарлуу лидерден, көрүнүктүү саясатчыдан жана мамлекеттик ишмерден айрылды деп белгиленет телеграммада. Алмазбек Атанбаев Кыргызстан элинин жана жеке өзүнүн атынан маркумдун үй бүлөсүнө, бир тууган жана бордош Түркиянын жалпы элине терең кайгыруу менен көңүл айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин миграциялык кызматына Кыргызстан менен миграциялык ыргакты жеңилдетүү тууралуу келишимге кол коюу тапшырмасын берди. Бул туурасында Орусиянын укуктук маалымат расмий сайты жазып чыкты. Эки тараптуу келишимге ылайык Кыргызстанга убактылуу келген Орусиянын жарандары жана Орусияга барган кыргызстандыктар 30 күн аралыгында каттоодон өтүү милдетинен бошотулат. Келүү мөөнөтү өлкөгө кирген күндөн тарта саналат жана ал чек ара көзөмөл бекетинен каттоодон өткөн миграциялык баракчасы менен тастыкталышы керек. Орусия өкмөтү май айында Кыргызстан менен миграциялык режимди жеңилдетүү тууралуу токтом кабыл алып, документ президенттин кароосуна жиберилген болчу. Армениянын президенти Кыргызстандын Евразиялык экономикалык бирлигине кошулуусун шарттаган келишимди кечээ 16 июнда ратификациялады. Пан Армениянын басылмасы жазып чыккандай, 131 депутаттын ичинен 91 макул, 4 депутат каршы деп добуш берди. Мыйзам долбоорунда келишимдеги маанилүү орунду ээлеген экинчи протокол жактырылды. Кыргызстандын бирликке кирүүсү боюнча протоколду Армениянын өкмөтү 4 июнда колдогон. Эске салсак, президент Алмазбек Атанбаев өлкөнүн Евразия экономикалык бирлигине кирүүсү боюнча эл аралык келишимди ратификациялоого 21 май күнү кол койгон болчу. Назира Ахмедова Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Темир Сариев кол койду. Буга чейин Назира Ахмедова Коомдук биринчи каналдын Ала тоо маалымат программасынын баяндамачысы болуп иштеген. Жайкы эс алуу маалында балдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн өкмөт бардык тиешелүү мекемелерге көзөмөлдү күчөтүү боюнча тапшырма берди. Себеби соңку кезде мектеп окуучуларынын өмүрүнө коркунуч келген учурлар көп катталган. Окуучулардын коопсуз жайларда эс алуусу үчүн республикадагы 600дөн ашык мектепте жайкы лагерлер уюштурулган. Анда балдар кандай шартта убакыт өткөрүп жатат? Елиза Нурматованын кийинки материалы. Бассейнге келген балдар орто мектептерден жана эс алууга шарты жок үй бүлөлөрдөн тандалып алынган. Шаардагы 4 район өз аймагына караган мектеп окуучуларына көңүлдүү эс алууга шарт түзүп берди. Балдарга сууга түшүүдөн сырткары ар кандай оюн зоок программалар уюштурулган. Эртеден кечке өспүрүмдөр мугалимдердин, дарыгерлер менен милициялардын көзөмөлүндө болот. Дарыгерлер бөлүмүнөн врач чакырганбыз. Ар бир мектептин жанагы лагерь бар мектептен тоже медиктер келишкен, медиктер бар. Андан тышкары ИДНди чакырганбыз. Республика боюнча 600дөн ашык мектептерде жайкы лагерлер иштеп жатат. Балдар өздөрү окуган мектепке келип эс алуу убактысын өткөрөт. Аларга 2 маал ысык тамак берилет. Эшик ойногон жагат, мага анан досторум менен бир жакка барып, музейге барып, ойногонум жагат. Бизге Микки Маус жана Том и Джерри келген. Бизди тартипке салат, бияктан эметет, эс алгызат, ойноткузат. Бизди деген ушундай чоң залга алып келип ойноткузат. Лагерге келгендердин басымдуусу башталгыч класстардын окуучулары. Өспүрүмдөр үчүн өз укурактуулар менен бирге эс алуу көңүлдүү. Бишкек шаарында жалпы болуп 44 орто мектепте балдардын жайкы эс алуусу көңүлдүү өтүү үчүн ар кандай жайкы лагерлер уюштурулган. Анда 3000ден ашык балдар эртеден кечке чейин түрдүү программаларда окуп үйрөнүшөт. Аны менен катар кызыктуу оюндарды ойноп көңүл ачышат. Азыркы тапта бул жерде балдар жомоктоого ар кандай каармандарды жана өздөрүнө жаккан табият кооздуктарын кагаз бетине бастырып, түрдүү ийримдер менен алектенип жаткан чагы. Жыл башынан бери балдар арасында жол кырсыгына ар кандай кокустуктарга кабылгандар көп болгондуктан өкмөт бардык тиешелүү тараптарга жайкысын көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Жолдо жүргөн кезде эрежелерди бузбаш керек, кантип жолдон өтүш керек, каяка барууга болот, каяка барбоого болот, эмне деген ушундай бир маселени балдарыңыздын алдында дагы бир жолу коюп, балдарыңыздар дайыма өзүңүздөрдүн жаныңыздарда болсо, ден соолугу чың болот жана аман эсен болот. Борбордон сырткары алыскы аймактардын дээрлик баарында лагерлер иштеп жатат. Анда жалпы болуп 10 миңге жакын өспүрүмдөр эс алууда. Элиза Нурматова, Медержан Бейишев, Коомдук, биринчи канал.
5 жыл ичинде 67 жоокер кызмат учурунда каза болгон. Мындай кырсыктарга эмне себеп? Баткендин Жаңы Жер айылындагы газ түтүктөрүн кимдер талашып жатат? Мына ушул суроолорго жоопту Ош студиясынан алсак, биз менен түз байланышка кесиптешибиз Авазбек Айтиев чыгууда. Саламатсызбы, Аваз? Сөз сизде. Рахмат, Канат, саламатсызбы. Баткен облусунун Жаңы Жер айыл аймагындагы эски газ түтүктөрү талашка түштү. Ал газ куурлары аркылуу Өзбекстан 1963 жылдан 2010 жылга чейин Кыргызстандын аймак аркылуу Фергана өрөөнүнө жаратылыш газын өткөрүп турган. Жаңы Жер айыл аймагындагы жер астынан кеткен жалпы узундугу 26 чакырым келген газ түтүгүн Интергаз КЖ ишканасы казып чыгара баштаган. Жергиликтүү эл бул ишке каршылыгын билдирүүдө. Аймактан кабарчыбыздын материалы. Кыргыз газ жоопкерчилиги чектелген коому менен Казнефтегазпром ишканасынын ортосундагы карызды жоюу максатында түзүлгөн келишимге таянып, Жаңы Жер айыл аймагындагы газ түтүкчөлөрүн Интергаз ишканасы казып чыгаруу иштерин баштаган. Буга нааразы болгон жергиликтүү тургундар казылып чыгарылган газ түтүгүн айылдан сыртка чыгарбай коюшкан. Акыркы 10 жылдан бери колдонулбай жаткандыгына байланыштуу жергиликтүү калк куурларды аймакта тартыш келген сугат жана таза суу көйгөйлөрүн чечүү үчүн колдонууну максат кылат. Себеби биз Тажикстандан суу алабыз. Жогорттон өзүбүздүн козу баглан суусун ушундай трубалар менен алып келип туруп буга урлай турган болсок, ошо 26 километрге түп-түз эле өзү басым менен чыгып кетет. Бирок Интергаз КЖ ишканасынын өкүлү Анаркул Салиевдин айтымында 50 жылдан ашуун жогорку басымдагы газ өтүп турган түтүктөрдү сугат жана таза сууга пайдаланууга болбойт. Аерден үлгүзүн алып, турбаны кезип, Академ наукка тапшырылган. Академ наук бүгүнкү күндө бул газ турбалары сугатка да, ичүүгө да, жандыктарды, малдарды сууарга да жарабайт деген чечими бар. Анткени бул составында этил метил каптан деген өтө уулуу кошулма бар. Бул кошулма химиялык бомбаларга, химиялык куралдарга колдонулчу зат. Учурда Жаңы Жер айыл аймагында газ түтүгүнүн 400 метрдей аралыгы казылып, чыгарууга даярдалган. Газ магистралынын көпчүлүк бөлүгү айылдын ортосунан өтөт. Бул аралыкта жергиликтүү тургундардын короо жайлары, өрүк жана жүзүм бактары бар. Şu mana men үлүш жайым мына бул тамарка немелер. Ушул жерлерди азыр казам деп жатат. Бул жерден дагы дашы 15-20 километр почти ушундай жерлер бар да. Жаңы Жер айыл аймагынын тургундарынын кайрылуусунун негизинде Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитети газ түтүкчөлөрүн жергиликтүү элдин сугат суу маселесин чечүүгө жумшоо тууралуу чечимин чыгарган. Ал эми газ түтүктөрүн казып чыгарууну мыйзам чегинде чечүү үчүн Интергаз КЖ ишканасы сотко арыз менен кайрылган. Медер Ниязали, Урсбек Мазайыт уулу, Коомдук биринчи канал, Баткен облусу. 2010 жылдан 2015 жылда же 5 жыл ичинде Кыргызстанда аскер кызматын өтөп жаткан 67 жоокер ар кандай себептер менен каза болгон. Бул көрсөткүч азыркы учурда төмөндөгөнү менен баары бир аскер бөлүктөрүндө дагы деле бири-бирине болгон үстөмдүк бар экени айтылып келет. Жоокерлердин өлүмүн канткенде кыскартууга болот. Бул маселени куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Ош шаарында көтөрүп чыкты. Бул тасмада Оштогу номер 30-626 аскер бөлүгүндө кызмат өтүп жатып таяк жеген жоокер Асылбек Ажиевдин ата-энеси күнөөлүүлөргө кылмыш иши козголуп жазага тартылбаганына нааразы. Атай баламы жак жүрсөм, анан кийин мунду келип барды тополоңушуп майкыл коюшту баламы. Ушунда барды бири-бирине катышты ушун деп. Не закон бары жок бул Кыргызстанда. Бул оңдуу окуялар көп кездешет. Бул маселе Ош шаарында талкууга алынды. Укук коргоочулардын айтымында жоокерлердин өлүмү чакан армияга ээ болгон Кыргызстан үчүн оор маселе. Көп учурда күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу унутта калат. За 2014 год было 12 фактов. Мына 2014 жылы 12 аскер көз жумсаганын ичинен 4-өөнө гана кылмыш иши козголуп, 2-өө сотко өткөн. Бул жерде эң орчундуу маселе кылмыш иштин аз козголуп жатышы. Армияда улуусу кичүүсүнө кысым көрсөтүп, үстөмдүк кылганы өлүмгө себеп болушу ыктымал экени айтылып келет. Бул жагдайда көбүнесе аскер жетекчилигинин жоопкерчилиги каралыш керек дейт ата-энелер. Армияга биз татынакай балдарды алып келдикпи? Татынакай олуна алып салып беришибиз керек. Мен ушундай талапты алардан сурайм. Негизи эле кандай бир учурда ошол балдар каза болгон күндө дагы армия күнөөлүү. Аскерге чакырылган жигиттер арасында психологиялык жактан жабыркагандар да кездешет. Комиссиянын ичинде бир жетиштүү специалисттердин болбой калышы болуп атат экен да. Биз ушул маселелерди көтөрүп атабыз. Эми ушул чечилсе, биздин аскерге чакыруучулар толук кандуу медициналык кароодон өтүш керек. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы аскерлердин өлүмүнө социалдык абал таасир этип жатканын белгилейт. Азыр аны жоюунун үстүндө иш жүрүп жатат. Ар бир өзүнүн өмүрүн кыйган аскер кызматы генералдык штабтын аскер бөлүктөрүндө
же коргоо Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн караңгы көшөгөсү деп эсептейбиз да. Бул жыйында мектептен баштап балдарга тарбия берүү жагы айтылды. Эми куралдуу күчтөрдүн башкы штабы окуу программасына өзгөртүү киргизүү үчүн мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизүү жагын карап чыкмай болду. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош шаары. Бул Ош студиясы тарабынан даярдалган соңку жаңылык болду. Мен сиздер менен коштошом. Кезек кайрадан Бишкек студиясында. Канат. Рахмат Аваз, биз болсо программаны улантабыз. Кече кечинде болгон Кыргызстан-Австралия футболдук командаларынын беттеши дүйнө жүзүндө талкууда. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өткөрүлгөн оюн 2-1 эсебинде австралиялыктардын пайдасына аяктады. Бирок ФИФАнын тизмесинде эң акыркы орундарда турган Кыргызстан таңкаларлык жана абдан кызыктуу оюн көрсөттү. Албетте күйөрмандардын сүрөөнү дагы дем берип турду. Кененирээк Мерим Бакир кызынын репортажы. Күйөрмандар кыргыз футболчуларын мына ушинтип тосуп алды. Жүздөрүнө кыргыз желегинин сүрөтүн түшүрүп, кыргыз футболчуларынын формасындагыдай кызыл түстөгү кийимдерди кийип, колдоруна барабандарды көтөрүп алган күйөрмандар оюн учурунда өздөрүнүн сүйүктүү командасын стадионду жаңырта сүрөп турду. Көпчүлүктү күттүргөн Кыргызстан менен Австралия футболчуларынын беттеши кызуу өтүп жатты. Эсепти Австралиянын курамасы ачты. Тагыраак айтканда, оюндун биринчи бөлүгүнүн 2-мүнөтүндө эле австралиялык футболчу Майкл Эдинак Кыргызстандын дарбазасына топ киргизди. Ошентсе дагы биздин кыргыз футболчулар биринчи 45 мүнөттүк таймда жакшы даярдыгын көрсөтүп, мыкты оюн көрсөтө алды. Биринчи бөлүктүн аягына чейин кыргыз футболчулары гол киргизе албаса дагы өздөрүнүн дарбазасына топ киргизүүгө жол берген жок. Ушунча даражага жеткен молодецтер. Ойной бериш керек да, дукту түшүрбөй. Кыргызстан келечек алдыда да бирок. Кыргыз футболчуларын сүрөп, бийлеп жаткан бул фанат интернетте өтө белгилүү болууда. Шайыр бийи менен ал биринчи таймдын жыйынтыгында футболчуларды колдогон элдердин демине дем кошуп турду. Бул баракчаны көргөндөрдүн саны азыр миллионго жетти. Бир аз тыныгуудан кийин оюндун экинчи бөлүгү да башталды. Экинчи бөлүктө дагы катуу беттеш болду. Бирок тилекке каршы атаандаштары 67-мүнөттө австралиялык Томас Оар экинчи голду кыргыз дарбазасына киргизгенге үлгүрдү. Оюндун акыркы мүнөттөрүндө кыргыз футболчулары болуп көрбөгөндөй кызуу оюн көрсөттү. Оюндун экинчи бөлүгү аяктап жатса дагы эч ким ордуларынан козголбостон ар бир секундту эсептеп, алга Кыргызстан деп кыйкырып сүрөп жатты. 92-мүнөт дегенде Кыргызстандын эсеби ачылды. Тагыраак айтканда, кыргыз футболчусу Алмазбек Мирзалиев күйөрмандардын көптөн көп күткөн тилегин орундатып, австралиялыктардын дарбазасына топ киргизди. Ошентип Мирзалиевдин аракети менен кыргыз футболчуларына бир эсеп жазылды. Балете көстөн жашап табак болуп калды. Жакын арада биз Мирага чыгабыз, Европаны утабыз. Кыргыз футболчулары австралиялыктардын дарбазасына топ киргизген учурда күйөрмандардын сезимин, толкундоосун сөз менен айтып жеткирүү кыйын. Күйөрмандар ордуларынан тура калып, алакан кызыгыча кол чаап, бир нече мүнөттөргө чейин кубангандарын токтото албай турушту. Кыргызстандын футбол тарыхында чоң бурулуш жасалды. Бул тууралуу бир катар дүйнөлүк маалымат каражаттары да жазып чыкты. 2018-жылы дүйнөлүк чемпионатка даярдык иретинде болуп жаткан беттешүүлөрдө ФИФАнын тизмесинде эң акыркы орундарда турган Кыргызстан таң каларлык жана абдан кызыктуу оюн көрсөттү. Кыскасы, кыргыз футболчулары мыкты оюн көрсөтүп, дүйнө элин таң калтырды. Мерим Бакир кызы, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1-канал. Ошентип Кыргызстан жеңилүү ызасын тарткандыгы менен татыктуу оюн көрсөттү. Каршылаштарынын аракетине чарчап чалыкпай улам-улам жасаган чабуулу күйөрмандарды ыраазы кылды. Бүйүр кызыткан талкуу спортчуларды сүрүү социалдык тармактарда да уланууда. Футбол талаасындагы беттеште кыргыз футболчуларынын аракетин дүйнөлүк медиада жогору баалап жатат. Кененирээк Бурлай Пусурманкулованын материалында.
Оюнчулар күйөрмандар толгон майдан бүгүн бош, бирок кечеки футбол дүйнөлүк медиада, социалдык тармактарда жана эки адамдын башы кошулган жерлерде кызуу талкууланып, оюндун жүрүшүнө суктангандардын катары суйлай элек. Мунун өзү кыргыз футболчуларынын алдыда ийгиликтер менен жеңиш күтүп турганын, ал эми кыргызстандыктардын ири иш-чараларды көрүүгө каалоосу күч экенин көрсөтөт. Футболдун жүрүшү социалдык тармактарда да топ жарды. Алардын катарында Бурул Кушбек оюнду теледен көрүп, ошол эле маалда социалдык тармакта таасирлери туурасында бөлүшүп, Австралиянын дарбазасына кайсы оюнчу топ киргизсе акча сая турганын жазды. 10 000 сом биринчи гол киргизген адамга деп айттым. Анан гол болбой, анан кайра ал 10 000 сомду 200 долларга көтөрүп койсом, ошол моментте эле гол кирди, аябай жакшы болду, элдин баары аябай кубандырды. Мен ишенем, мындан кийин деле биздин башка ишкерлер, негизи эле кызыккан адамдар, спорттун күйөрмандары бул салтты улап кетишерин. Соц тармакта байге сайганын жазып чыккан күйөрман сөзүнө турду. Анын акчалай аманатын биз футболчуларга тапшырдык. Атаандаштын дарбазасына голду соңку мүнөттөрдө Алмаз Мирзалиев киргизди. Кыргызстанга кубаныч алып келген ийгилик жалпы тайпанын аракети менен ишке ашты. Рахмат дейм, ошо биринчи күйөрмандар үчүн бул оюн ошо поддержка кылган күйөрмандар ошо чоң рахмат дейм, ыраазычылык билдирем. ФИФАнын тизмесинде Кыргызстандын футболдогу деңгээли 177-орунда турчу. Эми бул беттештен кийин Кыргызстан алдыңкы сапка жылат деген ишенич бар. Кыргыз оюнчуларынын аракетин, шамдагайлыгы менен кызыктуу оюн тартуулаганын дүйнөлүк бир катар басылмалар жазып чыкты. Кылкылдаган күйөрман, стадиондо 20 000дей көрүүчү отурса, миңдеген кишилер сыртта калды. Айрымдары сатып алган билети менен кире албай калганын айтып, нааразычылыгын билдирди. Премьер-министр тиешелүү мекемелерге себептерин териштирүүнү буйруду. Федерация футбола, которая хотела подарить нашему народу праздник. Биздин федерация күйөрмандарга майрам тартуулайлы деп аракет кылдык. Акыркы 30 жылда мындай курама команда өлкөгө келе элек болчу. 3-4 күндөн бери кызматкерлерибиз уктабай аракеттеништи. Чынын айтканда ушундай болгон өтө өкүнүчтүү. Федерация колдонулбаган билеттин акчасын кайтарып бере турганын айтууда. Сентябрда Кыргызстандын улуттук курама тайпасы Иордания менен беттешет. Азырынча оюн кайсы өлкөдө өтөрү белгисиз. Бурулай Сурманкулова, Ильич Алиев, Коомдук биринчи канал. Футболду уюштуруу маселеси боюнча күйөрмандар тарабынан көп нааразычылык жаралгандыгына байланыштуу Дене тарбия жана спорт агенттиги билдирүү жасады. Анда агенттик стадион ФИФАнын талаптарына шайкеш ойноого даярдалгандыгын билдирет. Күйөрмандарга шарттарды түзүп берүү, мындай ири иш-чараларды өткөрүп жүргөн тажрыйбалуу адистерди тартуу үчүн атайын жумуш топ жана биргелешкен уюштуруу комитетин түзүү агенттиктин жетекчилиги тарабынан сунушталган. Бирок футбол федерациясы бул сунуштан баш тарткан. Спорт агенттиги оюнду өткөрүү үчүн стадионду гана даярдоо милдетин алган. Калган уюштуруу маселелери федерацияга жүктөлгөн. Пауэрлифтинг же штанганы жатып көтөрүү боюнча кыргыз спортчулары мекенге жемиштүү кайтты. Орусиянын Тула облусундагы Алексин шаарында 22 майдан 26 майга чейин пауэрлифтинг боюнча Орусиянын ачык чемпионаты өткөрүлгөн. Ага Кыргызстандан 6 балбан барып 32 мамлекеттин спортчулары менен күч сынашты. Жыйынтыгында 54 килограмм салмактагылар арасында Эсен Калиев 157 килограммдагы штанганы жатып түртүп экинчи орунду багындырса, 107 килограмм салмак менен Жыргал Ороспаев 196 килограммдагы штанганы жатып түртүп үчүнчү орунду ээледи. Айтылгыс сезимдер болот. Конечно, экинчи местодагы үчүнчү жолку серебряный призер Европа болуп атам. Толкундануу, конечно, бул биринчи очередь. Атамдашым бир аз күчтүүрөөк кылып 1 килограмм көбүрөөк көтөрдү. 197 килограмм. Мен 196 алып калдым. Вот. Ушинтип даярданып, көп даярданып, ошо биздин флагыбызды көтөрүп келдик. Аптанын шаршембиси мына ушундай окуялар менен толукталды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтка да жайгаштырылды. КТРК Чекит KG сайты аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө дагы көрө аласыздар. Жашообузду жагымдуу кабарлар коштоп жүрсүн. Саламаттаңыздар. Саламаттаңыздар.